Балдакка таянып, же бирөөнүн жардамы менен баскан Перизат Раева быйыл парламенттик шайлоодо добуш бере албайт. Анткени ал өзүнүн шайлоо участогуна барып, көчмө урнага добуш берүүгө арыз ташташ керек. Буга биринчиден басып барып келүүгө мүмкүнчүлүгү жок. Экинчиден жаш балдарын кошо ээрчитип барганга мүмкүн эмес. Биринчи очередте албетте эле баягы көчөдөн чыкканда эле кыйынчылык жаралат. Машина тиги бууду, анан көңүл кубантарлык шарттар түзүлө элек да. Муну менен эмнени айткым келип атат? Мендей адамдар, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар жакшыраак билсе керек. Баягы кармоуштар жок, атайын мындай шайлаганы келгенде деле атайын мындай адистер бөлүнгөн эмес да, бизге ылайыктуу адистерчи баягы. Перизатка окшоп парламенттик шайлоодо барып добуш берүүгө мүмкүнчүлүгү болбогон шайлоочулар Ош шаарында миңдеп саналат. Азырынча аймактык шайлоо комиссиясы көчмө урнага добуш берүүчүлөрдүн санын тактап бүтө элек. Так саны шайлоого 3 күн калганда чыгып, ага чейин арыздар кабыл алынат. Ошол күнү участкага барып, каттоосу боюнча шайлоодон өткөн мүмкүнчүлүгү болбогон, мындай төшөктө жаткан үйүндө жаткан кар картаңдар болушу мүмкүн, же бир оорулуу болушу мүмкүн. Алар атайын арыздын негизинде участкалык шайлоо комиссиясына кайрылат. Ошонун негизинде атайын тизме түзүлөт дагы. Шайлоого 1 күн мурун калганда көчмө урнаны алып, ошол айтылган даректер боюнча добуш берүү жүргүзүлөт. Шайлоо мыйзамдарына ылайык үйдөн чыга албаган бейтаптар, майыптар жана ооруканада жаткандар көчмө УК аркылуу добуш беришет. Шайлоого 1 күн калганда көчмө УККө добуш берүүчүлөрдүн катарын абакта отургандар да толуктайт. Бирок алар арызды өздөрү эмес, абак жетекчилиги берет. Стационарда жаткандар, СИЗОлордо жаткандар, булар атайын ошол мекеменин атайын катынын негизинде тизмеге киргизилет. Алар шайлоо күнүнө 12 күн калганга чейин бериш керек эле. Бүгүн акыркы күн. Стационарда жаткандар, СИЗОдо жаткандар жана башкалар. Эми алардын анализин бүгүндөн чыгарабыз да. Буга атайын Борбордук шайлоо комиссиясынын системалык администраторлору бар. Биз карап туруп тизмени ошолорго өткөрүп беребиз. Алар системага киргизишет. Ошонун негизинде шайлоого катышышат. Мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын баары эле көчмө УККтөн добуш бербейт. Шайлоо участогуна бара алган шайлоочулар жеринде шайлайт. Ал үчүн ар бир добушкана пандус, чакыруу баскычтары жана көрүүсүн ачарлар үчүн лупа менен камсыздалат. Мүмкүнчүлүгү чектелген шайлоочуларга мындай ар бир участкада пандустарды койгонбуз. Мына бул жерден өтөт. Анан башка шайлоодон айырмалары быйыл чакыруу кнопкасын басканбыз. Эгерде чакыруу кнопкасы кошо келген адам басат, ишкер жактан шайлоо участкасынын мүчөлөрү келип жардам берип алып кирип кетебиз. Аймактык шайлоо комиссиясынын 22 сентябрдагы маалыматына караганда, Ош шаарында мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын добуш беришине 70-80% шарт түзүлүп калды. Расмий маалымат боюнча Ош шаарында ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген 7074 адам бар. Анын 6110-у 18 жаштан жогоркулар, шайлоого катыша ала турган жарандар түзөт. Назгүл Ахунова, Нургазы Жалалдет уулу, ТМЖ жаңылыктары.